Бишкек шаарына жылдан жылга жаңы конкурстар ачылып, жылдан жылга элдер келе баштады. Ошондо азыркы кезде 1,5 миллион адам Бишкек шаарында эле жашайт. Тез жардам машиналарынан мурун бизде Бишкек шаарында 5 подстанция бар болчу. Азыркы кезде 200 миңге адамга чоң койгон үчүн биз дагы бир подстанцияны мынакей чыгыш Бишкек шаарынын чыгыш тарабында ачылды. Азыркы кезде бул жерде 5 бригада врачтары менен, фельдшерлер менен уже иштей башташты. Эмкисинде биз дагы батыш тарапта дагы бир подстанцияны ачып, Бишкек шаарынын батыш тарабындагы территорияны чоң койгондуктан Новопавловка, Сокулуктан да кирди. Ошол жакка биз дагы подстанцияны ачып, элдерге тез жардам убактысында жеткендей кылабыз. Бул бөлүм 6 номер бөлүм болуп атат. Биз Бишкек шаарында тез жардам карайт. Бул биякта 5 бригада ачып атабыз, 5 бригада. Анын ичинде 3 врачебный бригада, 2 фельдшерский бригада. Мына здание, мурун административное здание болчу, противотуберкулезный больница, Чуйский противотуберкулезный больница. Биз мында косметический ремонт жасап, анан оборудование алганбыз, мебель алганбыз. Бүгүнкү күндө телефон койдук, интернет койдук, диспетчерский толук алдык медиктерди, амбулаторияда медикти алдык. Эми Аламединский тез жардамдын бир бригада бизге кошулду. Бул 6 бөлүмдө 5 бригада иштейт. Бул Ленинский, значит, Аламединский район, Лебединовка, Восток, ГЭС-2, ГЭС-3, анан Кокжар, Алато, ушул населенный пунктту биз тез жардам ушак чыгат.